Эмне могу бөтөлкөлөрдү сындырып отурганыңар эмне? Алкоголизм ичкиликке берилип кеткен адамдарга дем салуунун кандай таасири бар? Кыргызстанда официалдуу статистиканын негизинде алкоголизмден жылына 35 миңдей адамдар жабыркайт. Алардын ичинен өлүмгө дуушар болгондору, үй бүлөсүнөн ажырагандары, көчөдө калгандары жана ден соолукка түркүн ооруларды алып келгендери бар. Ал эми алкоголизм биздин ден соолугубузга, жашообузга канчалык зыянын, жада калса биздин акыретибизге дагы канчалык зыян болсо дагы, бирок алкоголго көз карандуу болуп калуунун эки себеби бар. Биринчиси бул сыйкыр көз тийүүнүн негизинде. Мындайча айтканда, адамды ичкиликке аракка дубалатып койгон учурларда дагы же болбосо катуу бир көз тийүүнүн негизинде адам ичкиликке көз карандуу болуп калат. Бул учурда канчалык алыстайын деп, канчалык ичпейин деп аракет кылса дагы, бирок болбой эле кайра аракты ичип алган учурлар болот. Ал эми экинчиси адамдардагы кыйынчылыктардын себебинен. Мындайча айтканда, стресс, депрессия же бир көйгөйлөр же үй бүлөсүнүн жумушуна байланыштуу же болбосо жакындарын жоготуу дагы бизде жана күйүтүнөн улам дегендей, ошол учурда дагы жин шайтандар адамдарды ичкиликке түртөт. Анын жыйынтыгында ал кыйынчылыктан кутулуунун ордуна андан дагы чоңураак бир кыйынчылыктарга дуушар болуп калат. Мына ушул сыяктуу алкоголизм, ичкиликтин көйгөйлөрү болуп атса, анда Куран аяттары менен дем салуу түзмө-түз таасирин берет.